бир канча чакырылыштын жана азыркы таптагы 7-чи чакырылышынын депутаты, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы, коомдук ишмер Мадумаров Адахан Кимсанбаевич менен жүз көрүшүп жолугуп отурабыз. Бул жолугушууда сиздер менен өлкөнүн өзөгү, келечек ээлери жаштар аттуу темада кеп кылмакчыбыз. Акылдын өбөгү билим, жөлөгү тажрыйба демекчи, биз жаштар Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин акыл насаатын, билим тажрыйбасын алуу максатында бул жерге чогулуп отурабыз. Анда эмесе сахнага Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду тосолобуз. Biz бардык нерсени ачык айтып, так айтып, ошонун үстүнө иштешибиз керек. Ансыз биз оңолбойбуз. Ансыз биз алга жылбайбыз. Урматтуу жигиттер, кыздар, анчамча эжекелер да бар окшойт, агайлар да бар окшойт. Ошол демилге сиздерден чыкты. Жолугушалы дедиңиздер. Мен ушул 6-чы күндөрүндө жок дегенде жөн эле койсокпу деген ишим да бар эле. Бирок жаштар суранып аткандан кийин деп макул дедик. Ошол жаштардан сурадым. Чындап эле мындай бир жан дүйнөсү менен күйүп жолугушалы деген азаматтар барбы же жөн эле ушундай бир зеригип бекер жатаканада жатканча барып келели деп атасыңарбы дегендей суроо салсам, чындыгында жолуккубуз келип атат деген жигиттер, кыздар көп дегенден улам. Менин көңүлүмө көп туура келбей турган болсо дагы келүүгө туура келди. Ансыз да жогорку кеңештин ушул шайлоочулар менен иштөө деген жумалыгыбызга туура келип калды. Ошондуктан бүгүн сиздер менен жолугушуп отурабыз. Убакытты үнөмдөө максатында сиздерден жооптуу суроолор келген болсо, мен ошол суроолорго гана жооп берсем кандай болот? Мен Кыргызстандын келечеги, азыркы абалы жөнүндө десеңиздер 2 саат, 3 саат сүйлөсөм да токтобойт. Андан көрө сиздер эмнени уккуңуздар келет менден? Кандай суроолор сиздерди кызыктырат? Ошол боюнча суроолорду берсеңиздер, так ачык жооп алып кетсеңиздер. Менимче сиздерге да, бизге да ошол пайдалуу болот. Кандай дейсиздер? Ошентип баштайлыбы? Анда алгачкы суроодон баштайлы. Доллардын ордуна юаньды дүйнөлүк валюта болоруна ишенесизби? Пайдасы менен зыяны барбы? Рахмат дейт. Доллардын ордуна юаньдын болушуна эгерде БРИКС өлкөлөрүн билесиздерби? ШОС өлкөлөрүн билесиздерби? Мына эгер Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр бир келишимге келип калган болсо, бул дүйнөнүн канча пайыз калкын камтыйт? 60%га жакын. Азыр андан эле ашып кетти, жана байкоочулар менен кошкондо. Ошол дүйнөлүк калктын санын камтыган өлкөлөр. Эгерде бир сүйлөшүүгө келише ала турган болсо, анда юань доллардан күчтүү болуп кетет. Ошондой болушу мүмкүн. Ошого барататпо, ошонун алгачкы кадамдары деп билсек болот. Себеп расмий эмес сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында өз ара алыш бериштерди юань рубль менен жүргүзөлү деген сөздөр чыгып атат. Мектеп окуу программасына мекен таануу сабагын киргизүү сунуш киргизсеңиздер, көтөрүп чыксаңыздар 1-класстан 11-класска чейин дейт. Мекен таанууну дагы, дин таанууну дагы киргизебиз биз. Биз убада берген нерсенин бүтүндөй баарынан жараткандын жардамы менен үстүнөн чыгып келатабыз. Мекен таануу, дин таануу 9-10 класстан баштап жигиттерге аскердик башталгыч даярдыктан өтүү, кыздарыбызга тигүүчүлүк, чеберчилик окууларын киргизишибиз керек биз. Мына Россия өлкөсүн караңыздар, башка өлкөлөрдү караңыздар. Кудайдын куттуу күнү президенти дагы, өкмөтү дагы жыйын өткөрүп атат. Тынымсыз жыйын өткөрүп атат. Көрүп атасыздарбы? Бизде жыйын өттү дегенди уга элекмин. Программа иштетип атат дегенди уга элекмин. Кантип чыгабыз деген сөздү айткан кишини уккан жокмун. Эгер сессиядан ушул сөздү айтып койсоң, урду соктуга алып жатып калат. Аксакал болбогула деп атат. Үйрөтпөгүлө деп атат. Аны угуп атасыңар. Азыркы учурда көбү орусча сүйлөп, кыргыз тилин унутуп баратабыз. Орусча да сүйлөй албайбыз, кыргыздар, кечирип койгула мени. Ушинтип өзүбүздү алдабайлы. Орус тилин да үйрөнүү керек, бирок кыргыз тилин почти сүйлөбөй калганды дейт.
Кандай жазсаңар ошондой окуйм дедим мен. Кыргыз тилин почти сүйлөбөй калгандар көбөйдү. Кыргызстандагы университет, колледж жана мамлекеттеги сабактарды, мектептеги сабактарды кыргыз тилине которсо болобу? Албетте орус тилин дагы үйрөнүү керек. Үйрөнүү деген эки үй менен жазылыш керек да. Бирок аны кошумча катары үйрөнсөк жакшы болот эле дейт. Менин максатым ушул. Кыргыз жигиттери, кыздары биринчи кыргыз тилинде ушундай куш сайрагандай сайрап, орус тилин дагы, керекпи түрк тилин дагы, керекпи кытай тилин, англис тилин, немис тилин, өзбек тилин, казак тилин өздөштүрүп алсаңыздар, өзүңүздөргө пайда. Анын пайдасын өзүңүздөрдөн башка бир киши көрбөйт. Анан аны милдет катары көрбөгүлө. Орус тилин окутуп атат, же башка тилди үйрөнүп атабыз деп. Үйрөнгүлө. Бирок ким болсоң ошол бол, кыргыз тилинде түш жоргандай болушуң керек. Сүйлөө же сүйлөм куроо эрежелерин так сакташыбыз керек. Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясындагы жалаң ушул жардамчыларыбыз дагы, кеңешчилерибиз дагы жалаң сиздер менен курдаш болгон, сиздерден 1-2 жаш улуу эле жигиттер, кыздар. Мен ошолорду чоң академия сабагынан өткөргүм келет. Ошолорду кийин абдан каттуу тарбиялап, жогорку кеңешке депутат же өкмөткө кызматкер кылып дайындагым келет. Мен ошолорду кандай десем бир тегирменден тирик чыга турган, бүтүн чыга турган кылып тарбиялагым келет. Кай жерге ыргытсаң ошол жерден туруп кете турган кылып тарбиялагым келет. Мыйзам жагынан дагы, ыйман жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы. Мына жерде отурат, мына Айгерим деген кыз отурат. Дээрлик 10 жылга жакындап баратат. Канчанчы курста келдиң эле Айгерим? Ошо бизге 3-чү курста келген кыз. Азыр жогорку кеңештин депутатынын жардамчысы. Мына Айпере деген кыз отурат. 5 тилде сүйлөйт. 5 тилде эркин сүйлөйт. Жашы 20 канчадасың? Мына 28-де. Айгерим 27-десиңби, 26-дасың? Мына. Мына жерде Азамат деген жигит отурат. Кана? Мына Азамат деген жигит. Канчадасың? Бизде фракцияда секретариаттын жооптуу кызматкери. Акталаадан мына Акталаадан айылдагы мектепти бүтүрүп келип, Бишкектен жогорку окуу жайды окуп, биздин партияга келгенине 2-чи мөөнөттөгү картайып баратат бул. 2-чи мөөнөттөгү туруктуулугу менен, бир сөздү бекем тургандыгы менен айырмаланат. Эң негизгиси бир жакшы нерсени билүүгө дилгирленет. Ошого аракеттенет. Бир сөздү айтсаң, экинчи кайталатпаганга аракет жасайт. Мына ушул жигиттер, мына ушул кыздар, Кудай буйрса, Аллах өмүр берсе, 5 жылдан кийин азыркы мыкты деген депутаттардан мыктыраак болуп даярданышат ушулар. Кудай кааласа. Биз жигиттер, кыздар, баягы чөнтөгү дөң, ата-энеси жогорку жакта иштеген, же бир базардын базаркому болгон ата-энелердин балдарын, кыздарын алган жокпуз. Жалаң ушул Акталаадан келген, Ноокаттан келген, Баткенден келген, мына Мирбек деген жигит отурат, Аксыдан, мына Илгиз деген жигит отурат, Чаткалдан. Канчага чыктың Илгиз? 31? Эң быйыл чыгасың 31ге. Мына ошол жигит биздеки эң мындай бир тажрыйбалуу деген, юридикалык жактан прокуратура кызматында иштеген Гуля Кожокулова дегенди угуп жүрөсүздөр, э? Мына ошол кишинин жардамчысы ушул жигит. Мына бизде дасыккан жигиттер менен кыздарга, депутаттарга мына ушундай жалаң жаш жигиттерди, кыздарды байлап бергенбиз, ошолор тарбияласын деп. Мына кадрды ушинтип өстүрөбүз биз, Кудай кааласа. Өлкөнү өнүктүрүүгө сизге эмне түрткү болгон дейт? Сезим, мекен сүйүү сезими, элге кызмат кылуу сезими. Кыргызстанда китепканалардын санын көбөйтүүгө аракет кылууңузду суранат элем. Китепканалар көп, китепканага кирген киши жок. Китепканалар көп, Кудайга шүгүр. Мындай суроо берсеңер да, мындай турмуштагы суроону. Ар бир айылда мечит курулуп атат, 2ден мечит курулуп атат, Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Бирок жума намаздан башка учурда ал мечитке кирген кишини көрбөйбүз. Калп эле да. Келгиле. Китепканага да каттайлы. Мечитке да баралы. Келгиле, билимибизди көтөрөлү.
Мечитке барсаңар, иман бекемделет, китепканага барсаңар, билимиңер өсөт. Баргыла. Адамдан өткөн жалганчы жок дейт да жараткан Аллах. Эмнеге десе, бейишке киргин келеби десе, баары киргиси келет дейт. Бирок бейишке кирчүү ишти жасабайт дейт. Тозоктон, оттон коркосуңбу десе, корком дейт. Бирок тозокко барчу ишин токтотпойт дейт. Акылсыздарбы? Китепкана бар, Кудайга шүгүр, бардык жерде бар. Мына биздин эле республикалык китепкананы караңыздарчы. Мен кээде кирип калганымда карайм, мен кишини таппайм ал жерде. Жок киши. Парктарда отуруп алып эле моунун чукуп эле отурасыңар. Китеп калды өзүнчө. Саламатсызбы дагы Самач, менин суроом дейт. Азыркы жаштар 30-70, 60-70% орус тилине ооп, кээ бирлери эне тилди унутуп да калышты. Бул нерсе эне тилдин жок болуп кетишине алып барбайбы? Сиздин көз карашыңыз? Ачуу чындыкты айтайын сиздерге. Биздин Кыргызстанда Дунган мектеби барбы? Жок. Уйгур тилинде мектеп барбы? Жок. Эмне үчүн алар бүтүн баары өзүнүн тилинде сүйлөйт? Кандай дейсиздер? Жигиттер, маселе намыста. Маселе кулк мүнөздө. Биз оомабыз. Биз жетелемебиз. Биз туруктуу боло албай атабыз. Кай жактан келсе ошол жактан ырдап кеткенге биринчи катарда турган элдерден болуп калдык тилекке каршы. Эмнеге? Мамлекетте мектеби жок, башкасы жок. Алар өз тилинде сүйлөйт. Эң баалаган депутат ушу албетте өзүңүздөн башка дейт. Мен эң баалаган депутат өз авири менен өзү иштеген депутат болот. А кимис ошондой болуп чыгат? Ага бааны сиздер өзүңүздөр бересиздер. Жаштарга салынган эң чоң салым бул инвестиция дейт. Жаштарга салынган эң чоң салым жаштарды туура жолго багыттап коюш. Ушул туура кеңеш берип коюш. Аны кабыл алып албайбы, ал жаштардын өзүнүн иши. Эң сүйүктүү китебиңиз дейт. Эң сүйүктүү китеп болбойт. Сүйүктүү китептер болот. А китептердин арасынан эң керемет китеп кайсы десе, бул жараткандын сөзү. Аллахтын сөзү. Бул Куран, анда эч ким жаза албайт, жазуу мүмкүн эмес. Менин суроом төмөндөгүчө, азыркы жаштардын, студенттердин окуусун бүтүп, чет мамлекетке жашоону тандап, ал жакта иштеп калуусунун себеби эмнеде дейт. Кечээ биздин бир кесиптешибиз айтыптыр да, чет элдеги элчиликтер жаштарга жумуш издегенди күчөткүлө деп. Мен ал кесиптешимдин пикири менен түп тамырынан макул эмесмин. Мен тескерисинче сыртта жүргөн жаштарды кайткыла деп кайтара албай атам. Кайт мынау жерде ачкадан каза болуптур деген сөздү уга элекмин, Кудай сактасын. Кандай дейсиздер? Кеп кайсыл жерде иштеп жүргөнүңдү эмес, кеп эмне кылып жүргөнүңдү. Бул сөзүмдү укканда сиздер деле жаман көрөсүздөр мени. Бирок баары бир канча жыл өткөндөн кийин абдан туура айткан экен деп айтасыздар. Нурдин мырза, шарт түзсө болот эмес, шартты өзүбүз түзүшүбүз керек. Мен айылда аскерден келгенден кийин 2 жыл жаштар бригадасын, Шумкар бригадасын түзүп, ошондо жетекчилик менен иштедик. Биз өтүк кийчүбүз, фуфайка дегенди билесиздер, билбейсиздер, билбейм. Керзовый өтүктөрдү кийип алып, 7 чакырымга жөө барып, жөө келип, азыркыдай кар жаасы да, жаан жаасы да 7 чакырымга жөө барып келип, короо курчу элек. Мына шарт деп ушунайт. Биз жетери жеткенче ырдап, келер келгенче каткырып күлүп, тамашалашып, 17-18 бала иштейт элек, ушундай болуп каткырып күлөт элек. Балта теше дегенди билесиздерби? Теше араларыбызды көтөрүп алып барып келет элек. Бизден өткөн бактылуу иши жок эле. Кайдагы шарт? Эмне болгон шарт? Шартты кандай кылып түзүп бериш керек? Шартты инсан өзү түзүш керек. Артта калбай эмне болдук? Кыргызстан биз эмне чыгарабыз? Дүйнөлүк адамзатка керектүү болгон эмне чыгарабыз? Ушактан башка эч нерсе чыгарбайбыз. Азыркы жаштар улутчул болуп чоңоюш керекпи же мекенчил болуп чоңоюш керекпи? Ыймандуу болуп чоңоюш керек. Ошол. Менин бир жакшы урааным бар.
Уруум деген тозот, улутум деген озот деп. Уруунун аркасынан түшкөн бул кыргыздын тамырына балта чапкан менен бирдей. Урууңду изилдебейли кой. Билип кой, изилдебе. Bir urуудан bir уруу кыйын эмес, bir urуудан bir уруу мыкты эмес. Баары бир. Чукуп келсең эки ой тең сабатсыз. Биз эгер кыйын экенибизди белгилей турган болсок, улутту көтөргөнүбүздү билишибиз керек. Биздин айылыбыздын кулуну, биздин районубуздун кулуну курук сөз, куру намыс. Ошо кулун колунда бар үчүн кулун болуп атат, бийлиги бар үчүн кулун болуп атат. Ошол кулунду бирөөлөр байлап койгон болсо, ошол уруу келип бошотуп коеюн дебей атат го. Кесибим экономика жана менеджмент өтө чоң тандоонун астында турам. Биринчи мамлекеттик ишкер, экинчиси жеке ишкер. Кайсынысын сунуштайт элеңиз дейт. Рахмат. Кайсы жерде элге, журтка, өзүңүзгө рахат алып келем деген болсоңуз, ошол жерде иштеңиз. Ар бир адам жумушка баратканда мойнундан байлаган иттей болуп барбай, кубанып барыш керек. Ошо жумушунан рахат алыш керек. Кыйышпас кан досуңуз барбы, чыныгы дос кандай болушу керек. Мен мындан 22 жыл, азыр 23 жылга кетип баратат башта, Вечерний Бишкек деген гезитке интервью берген экенмин. Жаш күйүп турган депутат катарында айткан экенмин. Менде дос жок. Мен орусча бергенмин аны. У меня нет друзей. Я одинокий волк деп. Ушундай бергенмин. Десем менин ошол кездеки дос болуп жүргөндөрүм топтолушуп мени чакырып, курут эзгенде эзген. Ошондо биз кимбиз? Эмне деп бергениң бул сенин? Мен ошондо айттым эле, достор, силер пикирлешсиңер азыр. Муну ол бурумдан кийин кимиңер каласыңар, калбайсыңар, мен билбейм. Дос деген бул жаратканга гана таандык сыпат. Ошон үчүн биздин бир китебиз жалгыз дос деп койгон темасыны. Жалгыз дос бул жараткандын өзү, башка дос болбойт. Мен дагы айтам, эгерде досмун деп айтсаң, сен досуңдун эки бөйрөгү иштебей калса, бир бөйрөгүңдү бересиңби? Досуңа эмес, бир тууганыңа да бербей атасың. Бөйрөгүңдү эмес, карыз сурап келсе бербей атасың. Өзүң берейин дейсиң, келинчегиң бердирбейт. Өзүң берейин дейсиң, балдарың бердирбейт. Балдарың берейин дейт, сен бердирбейсиң. Анан каягын айтасыңар? Жалган сезимдерди токтотушубуз керек да биз. Чындык бирөө гана чындык. Дос деген эгерде учуп келаткан жаанын огун көрсө, көкүрөгүн ошол жерге тосо койгон болсо, ошондой дос барбы? Жок. Мен кече сурак берип аттым. Ошол суракта мени менен чогуу барып, суракта мени кучактап, мен эки бетимден өп, мага калпак кийгизип, чапан кийгизип, сиз бар экенсиз, ушул маселебиз ушундай чечилди деп мени көкөлөткөндөрдү сурак берип атып, маңдайымда отургандар, мен көргөн эмесмин, мен ал жерге барган эмесмин деген сөздөрүн айтышты. Мен айттым, ушул 12 кишини кыйнабагыла, жалгыз барганмын, булар барган эмес, булар көргөн эмес, себеп силерге мен керек болуп атам дедим. Буларды эмнеге кыйнайсыңар? Бүт баарын үйрөтүп койгондой айтат. Көргөн эмесмин, барган эмесмин, уккан эмесмин, билбейм, катышкан эмесмин. Ошон үчүн бүгүн кучакташып, муну ол менин досум деген сөздөн абайлагыла. Бир тамекини бөлүшүп чегип коюп досуң эмес. Бир жатаканага чогуу барып коюп дос эмес. Дос деген ыйык сыпат. Бул өтө кыйын сыпат. Мындай сүйлөсөм, силер дагы берки менин кесиптештериме окшоп бизди урушуп атат деп ойлоп аткан жоксуңарбы? Урушпай айткан. Мүнөзү ушундай экен, ушундай сүйлөй алат экенбиз, себеп ичиңден кайнап чыккан сөз жөн мындай күлүп отуруп чыкпайт экен да. Оргуштап чыгат бул. Азыркы учурда болуп жаткан кризистен биз Россияны колдоп, биздин экономикабыз төмөндөп кетүү коркунучунда турат. Бул болсо жаштар үчүн көптөгөн өлкөлөргө чыгууга бөгөт коюлууда. Ушуга кандай карайсыз, эмне кылуу керек? Кыргызстанда калуу керек, Кыргызстанда оокат кылыш керек. Бөтөн жака чыгарылбай калганга мүмкүнчүлүктөр кыскарган сайын мен кубанып атам, чын ичинде. Мен ошол сырттагылардын баарын кайткыла деп атам. Кайткыла. Азыр ар кандай кризистен кийин чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Кыргызстанда ошондой мүмкүнчүлүк бар азыр. Жер тиштесек дагы азыр өз оокатыбызды өзүбүз кыла турган камсыздыкка жетишишибиз керек. Эртең чек араны жаап койсо, ундан көз каранды, майдан көз каранды,
туздан көз каранды, шекерден көз каранды болбой, биз азыр бир сотик болсо дагы жерди тиштеп болсо дагы казып, ошол жерге же күн караманы, же бир башка нерсени отургузушубуз керек. Мына каатчылыктын баары алдыда, жигиттер, кыздар. Каатчылык эми келет. Азыр келе элек. Азыр анча-мынча кампадагы иштер иштеп атат. Эми келет каатчылык, Кудай сактасын. Ошондуктан үйгө кайт дагы, бир сотик жерди дагы бош калтырбастан, дагы бир жолу айтам, тырмак менен тырмап болсо дагы бирдеме отургузушубуз керек. Эртең бир тууганга бир нан бербей кала турган заман келиши мүмкүн. Кудай сактасын. Биз билебиз, бизди жараткан Алла Таалам жаратты. Бирок бизди тарыхта маймылдан жаралганбыз деп окутат. Ошол билим берүү программасын алмаштырса болобу? Ал билим берүү программасын эмес, ошону окутуп аткан кишинин мээсин алмаштырыш керек. Чарльз Дарвиндин теориясыны Европа Илимдер Академиясы расмий түрдө жокко чыгарды, бүттү. Эгер ошону кыргыз окутуп аткан болсо, анын мээсин алмаштырыш керек, бүттү. Президентибиз Жапаров 5 миллиард карызыбыз бар экенин жана 26-жылга чейин төлөп бүтөбүз деп билдирүү таратты. Бул канчалык реалдуу? 5 миллиард карызды төлөй турган булактарыбыз барбы жана буга бийлигибиздин күчү жетеби? Асел Айым бериптир. Сиз кандай дейсиз, Асел Айым? Мен мисалы 26-жылга чейин карыздардан толук кутулуп бүтөбүз эмес, ошол жылга чейин карыз албай жашайбыз дегенге дагы ишене албайм. Түшүндүңүздөрбү? Эмнеге кече келишимге киргизип атат? 80 миллион быйыл ала коелу, кийинки жылы 80 миллион, натыйжада 160 миллион доллар алалы. Эми үчүн деген суроо берсем, айлыктарды бере албай атабыз деген жоопту уктуңарбы өзүңөр? Анан эмне менен сурап атасыңар кайра? Же дагы бир жолу айтсын дейсиздерби? Агай, жаштарга чет өлкөгө чыгып окууга кандай кеңеш бересиз? Окууга барсаңар баргыла, эгерде ушунчалык билимибиз ташып бараткан болсо. Мунул жерде силерди окута турган мугалим калбай калса. Академиктердин, профессорлордун акылы жетпей калып, алардын акылынан ашып кетсек, анда бөтөн жактан академик издегиле. Кандай дейсиздер? Абу Али ибн Сино ким? Мына карагыла, математик дедиңер, философ дедиңер, хирург дедиңер, бардык кесипти. Ушул кайсы университетти бүтүрдү? Сорбоннада окудубу, же Кембриджде окудубу, же Жусуп Баласагында бүтүрдүбү? Баракелде. Ал китепканага дагы бекер киргизбеген заманда ошол эптеп-септеп күндүзү жумуш иштеп, бирдемелерди таап, анан нан топтоп, торбосунан нанды топтоп алып, анан момундай бир идишке сууну куюп алып, ошол падышанын китепканасына кирип кетип, күндүз ошол жерден окуп, түн кирип калып, китепкана жабылаарда кычыктарга бекинип жатып алып, анан эшиги сыртынан жабылгандан кийин шам чыракты, май чыракты күйгүзүп алып, ошол май чырактын жарыгында жатып алып окуган ушул. Ким окутту аны? Саясаттагы эң чоң жаңылыштыгыңыз дейт. Саясатта канчалык ийгиликке жетишсең, ошончолук жаңыласың. Жаңылбай туруп ийгиликке жете албайсың. Бирөөгө ашыкча ишенип коесуң. Бирөөгө сүйөнүп коесуң, карасаң жаныңда эч ким жок болуп калат. Жалгыз каласың. Көпчүлүк учурда ушундай болосуң. Адамга ишенесиң, көп жаңыласың. Ишеним өзү негизги. Бүтүндөй жаңылыштыктын бардыгынын башаты ишенимден башталат. Туура эмес ишеним пайда болгон жерде. Саясатка канча жаштан киришип баштагансыз дейт. Сизге таасир берген китеп дейт. Саясатка мектептен баштап киришкенмин. Класском болгондон баштап киришесиң да. Эми үчүн 30 киши окуп атса, эч ким айтпайт дагы, а сен гана класском болгуң келет. Анан учком болгуң келет. Классыңдан биринчи болуп жулунуп барып, комсомолго өтүп аласың. Классташтарыңдан биринчи болуп жулунуп барып, коммунист партияга өтүп аласың. Саясат ошентип башталат. Мен 7-8 класстагы дептерлеримди карасам, толбой калган жерлерин 4-чейрек бүткөндөн кийин дептерлердин бүтүндөй аркасы Мадумаров АК тире первый секретарь ЦК Компартии Киргизии деп эле толтура бериптирмин мен ошону. Мен Усубалиевдин ордуна барам дейт элем, мен Усубалиевдин ордунда болом дейт элем. Ошондо мүмкүн саясатка киришкен баштапкы кадамым болсо керек. Таасир берген китептер өтө көп.
Азыр бир китеп окусам, ошонун таасири өтө күчтүүрөөк болот кечээки окуганга караганда. Эртең башка китеп окусам, анын таасири бүгүнкү окуп атканыма караганда күчтүү болот. Жүрөгүңүздүн ээси барбы? Жок болсо жүрөгүңүзгө киргизгенге даярсызбы? Үй бүлөнү кантип түзүш керек, жана эмнеге басым жасаш керек? Жазаш керек эмес, жасаш керек. Сүйүү деген ар кандай болот? Мекенге болгон сүйүү болот. Кесибиңе болгон сүйүү болот. Азыр айрыкча жигиттерде дагы бар, минип жүргөн машинасына да сүйөт. Көтөрүп жүргөн телефонуңарды да сүйөсүңөр. Бул сүйүү ар кандай болот. Эгер силер адам сүйүүсүн эсептеп атсаңар, эгер ушул сезимди, туура болгон сезимди силер адаштырбагыла, жигиттер, кыздар адаштырбагыла. Бул кумар менен сезимди аралаштырбагыла. Эң чоң кайгы страсть. Кумар. Кумар менен сезимди алмаштырып аласыңар дагы, анан өмүр бою ыйлап жүрүп өтүп кетесиңер. Бул келер кетер нерсе. Сүйүү деген бул ага жеткен бар, жетпеген бар, аны сезген бар, сезбеген бар. Ага көрүнгөнгө бериле бербейт. Уктап жатсаң ойготкондон корком, эгерде бактың кирпигиңде болсо ачылып кетип бүркүтөмбү деп корком дейт. Түшүндүңөрбү ушул сөздү? Кирпигиңе илинип алган болсо, ошону үркүтүп аламбы деп корком дейт. Мына ошондой коркуу сезим бар жерде, аны силер билбей деле каласыңар, ага жооп издебегиле. Эгер ошондой сезим келген болсо, силер эч нерсени карабайсыңар. Анан баягы ырдагыдай болуп эле, жаады, үшүп калдым, тоңуп калдым, бирок кетпедим. Мунун баары жалган. Ысык жерде отуруп алып эле жаза берет ошондой ырларды келиштирип. Мунун баары калп. Ошол нерсени алмаштырып албагыла деп айтып атам мен. Бийлик сизге 5 жыл бут тосот деп чочулабайсызбы? Өмүр бою тоссо дагы чочулабайт. Сиздин адамдык аброюңузга шек келтирүүчү текебер деген сөздү көп айтышат. Текебер деген сиз үчүн эмнени билдирет? Түркөйлөр үчүн алардан көбүрөөк билип коюштук текеберлик болуп көрүнөт да. Себеп алар билбеген нерсесин айтып койсоң эле бизди окутуп атат деп чыгат. Анан алар туура эмес мамиле жасап койгон болсо, сен туура мамиле кылып койсоң текебер болуп калыптыр дейт. Ийилгенге ийилгин дейт, көктөн түшкөн пир эмес дейт. Керкейгенге керкейгин, ийилгенге ийилгин баалап берген кул эмес, керкейгенге керкейгин көктөн түшкөн пир эмес дейт. Мага канчалык адам ийилген болсо, мен ошондон 2 эсе көбүрөөк ийилгенге аракет кылам. Бирок мага ким керкейген болсо, андан да каттуураак керкейип коюшка колубуздан келет. Сиз бошо эң кызык китеп кайсы деген? Келиңиз. Атыңыз ким? Гүлзина. Гүлзина, бактылуу болуңуз, ийгилик болсун, карап коюңуз. Экинчиси, достук жөнүндө суроону ким берди? Сизби, келиңиз. Сыймык? Баракелди. Ата-эненин эле эмес, улуттун да сыймыгы болуп жүрүштү насип кылсын. Рахмат. Ийгилик болсун. Мен үчүн жакшы сөз бар эмеспи? Адамга балык жеген эмес, балык тутканды үйрөт дегендей, бүгүн бизге Адахан Кепсанбаевич бизге өзүбүзгө багыт берди. Кандай жолдо жүрүү керек, жана дагы чынчыл, адилеттүүлүк, ошондой эле ыйман, ошол жөнүндө бизге жакшы сөздөр сүйлөп берди. Ошо. Эң таасирлүү эмнени ала алдыңыз? Бүгүнкү убактыңыз тег эле декке кеткен жокпу? Эң таасирдүү мен суроолорума жооп ала алдым. Чек ара боюнча же болбосо ушун кыргыз тили, эне тили боюнча берген суроолорума жооп алдым. Ошол суроолор үчүн келген болчу. Демек, бүгүнкү жолугушуу сиз үчүн ийгиликтүү болду, канааттандыңыз. Албетте, жогорку деңгээлде болду. Рахмат. Биринчи кезекте мен Адахан Кепсанбаевичти буга чейин көп жыл угуп келем. Ар дайым кайрылуулардын суроо жоопторуна ошол себептен мен суроо бербедим ага. Анткени баары өзүнүн позициясынын туруктуулугу менен таанып келем. Азыркы бүгүнкү жолугушуу боюнча айта турган болсок, дагы да бизге болгон шыктандыруу, дагы да болгон мекенге сүйүү болгон сезимдер дагы да ойготуу десек болот, туура болот. Ага дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, ушундай суукка карабай, адам баардык жаштарга да ыраазычылык билдирем, ушундай суукка карабай келип бергендигине. Ошол. Рахмат сиздерге, ийгилик ишиңиздерге. Бүгүнкү жолугушуу аябай жакшы болду. Адахан Кепсанбаевичтан аябай өзүбүзгө керектүү сабактарды ала алдык деп ойлойм. Кийинки сурооңуз.
Сиз деги эле бүгүнкү жолугушууга канааттандыңызбы жана Адахан Мадумаровду ким деп билесиз? Канааттандым. Адахан Мадумаров кыргыз эли үчүн, кыргыз үчүн күйгөн инсандардын бири мен үчүн. Ошо. Бүгүнкү демек келген убактыңыз текке кеткен жок, пайдалуу болду, Аябай пайдалуу болду, көптөгөн сабактарды алдык дегендей. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Бүгүнкү жолугуш боюнча кыскачараак айтып кетейин. Мындай бир жакшы сөз бар да, бир бакалардын үйүрү болот да, ал бакалардын үйүрү аратып чуңкурга түшүп кетет. Ар жактан бир бака аракет кыла берет, бул жакта бакалар сен чыга албайсың деп берет да. Ошол жерден жыйынтыгында ал бака аракет кылып чыгып кеткен болот. Бул жакта бакаларды кийинчерээк билишсе, ал баканын кулагы дүлөй болот да. Бүгүнкү жыйындын максаты ушундай болду да. Сен эч кимге караба, эч кимди укпа, оку жана оку. Бул мен үчүн эң башкысы, мен буга чейин билчүм, бирок башкаларга да мындай тереңдетилип, мындай түшүндүрүлүп кетти да. Адахан Кимсанбаевич мен үчүн мыкты саясатчы, өзүнүн мындай оппозицияда жүргөндүгүн тастыктай берет, жана дагы тастыктай берет да. Анткени канча деген ушулга чейин депутаттар деги эле жогорку кеңештегилер сотко тартылды, ушулга чейин бул Адахан Кимсанбаевичти ошол жакка алып келгенин мен көргөн эмесмин. Анткени бул өзүнүн тажрыйбасын көрсөтүп келет жана ошол жолдон чыкпайт. Рахмат. Бүгүнкү биринчиден жолугушууну даярдаган адамдар, сиздерге уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Адахан Мадумаров менен жолугушууну негизи жаштар аябай көп убакыттан бери күттүк да. Бул жөнүндө жаздык жана ушундай уюштуруучулардын жардамы менен болуп аткан жолугушуулар көп убакытта жана келечекте көбүрөөк боло турган болсо, келе турган адамдар көп болот. Бүгүнкү жолугушууда Адахан мырза ар дайымкыдай эле ыйманды биринчи орунга койгон, жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн чет мамлекетке кеткенин ордуна Кыргызстанда ала турган билимдер жетиштүү деди да. Ошол нерсе бизге аябай мындай жакшы таасир берди. Себеби азыркы жаштардын көпчүлүгү, анын ичинде мен дагы бармын, чет мамлекетке аракет кылып жүрөбүз, бирок агайдын айткан сөзү аябай жакты. Кыргызстандагы академик профессорлордун билиминен силердин билимиңер ашып ташып атса, билим ала турган, бере турган адам таппай калсаңар, баргыла деди да. Мындай деңгээл эч качан болбойт. Ошон үчүн Адахан мырзанын акылына, анын берген кеңештерине аябай ыраазычылык. Ушундай убактысын бөлүп келген үчүн. Андан кийин мигранттар боюнча дагы аябай жакшы сөз сүйлөдү. Көпчүлүк азыр шылтоо деп айтса бул туура болот. Чет мамлекетте келбей жүргөндөрдүн себеби жумуш жок, барсак дейт. Жумуш, бул Кыргызстанда жумуш ордун кура турган адам бизбиз да. Биз кетсек, алар ал жакта туруп алып, жумуш орду жок десе, ким курат ал жумуш ордун? Ал биздин милдет, мамлекетти өнүктүрүү, аны артка тартуу дагы бул бардыгы өзүбүздөн көз каранды. Ошон үчүн мен Адахан мырзанын айтканын дагы бир аз кошумчалаганча эле элдин баарын айткым келет. Чет мамлекетке кетип, ал жердин баягындай айткандай, ал жердин мырзасы, ал жердин күчтүү кызматында иштегенден көрө, өз мамлекетиңде кичинекей бир жумуш болсо дагы аны аткарып, ошол менен мамлекетиңе өсүшүнө салым кошсоң, бул сен үчүн эң мыкты бир мамлекеттин жана элдин берген сыйлыгы болот деп айтам. Рахмат, менде дагы бир кыскача суроо. Сиз үчүн Адахан Кимсанбаевич ким? Мен үчүн Адахан Кимсанбаевич бул менин устатым. Ал менен жолугуу бул аябай менин арманым болчу. Бүгүн биринчи жолу жолугушууга келдим, аябай сүйүнүп турам. Анын жазган, айткан ар бир ою, аны көргөндө ал сага устат сыяктуу болот да. Мен айтам, ал мага жеке келип бизге сабак бербесе дагы, анын ошо видеолорун көрүп, ал жөнүндө жазган китептерди окуу менен, анын бизге берген кеңешин окуп, китептери көп берет, могуларды окугула депчи. Ошолорду окуу менен биз өзүбүздү дагы ошол Адахан Кимсанбаевичтин шакирттерибиз деп айтканга аябай сыймыктанам. Ошентип айткым да келет. Келечекте ушул Адахан Кимсанбаевичтей улуу инсандардан болууга биз аракет кылабыз. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич көп жылдан бери ошол саясатта, мисалы саясатта оппозицияда сыртта жүрдү да, бийликте же болбосо ошол парламентте жүрбөдү. Парламентте 5-чи микрофон, Дүйшөн агай, жанагы дагы бир сөз чыкты, Көкжал Карышкыр деген. Ошого ошкон нерселери эл өзү көтөрүп, өзү чыгып атат. Бул албетте карапайым элдин сөзү. Буга толугу менен биз кошулабыз. Рахмат пикириңизге. Ийгилик. Негизи Адахан Мадумаровдун жолугушуусун 3-4 күн мурун уккам.
аябай күттім, күндөрдү санап отуруп. Бүгүнкү жолугушууга келдим. Бүгүнкү жолугушууда мен көп нерсени күткөм. Алардын баары орундалды. Мисалы үчүн мына чыныгы дос жөнүндө мен суроо бердим агайга. Ал чыныгы дос кандай болот? Кайышпас дос деген кандай болушулар жөнүндө баарын айтып берди. Ички политика, сырткы политика жөнүндө айтты. Мекендештир чет жакта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн мигранттар жөнүндө айтты. Ар кандай маселелерди азыркы жаштар жөнүндө айтты. Алардын баарын азыр мен угуп ынандым агайдын сөзүнө. Кыскача суроо, сен үчүн Адахан Кимсанбаевич ким? Адахан Кимсанбаевич мен үчүн бул мыкты политик, кыргыздын чыгаан уулу десек болот. Мен мисалы үчүн бул убакытка чейин 6-чакырылыштын депутаттары мен политика эме мисалы үчүн 3-4 күндө жолугушат, ошосун мен көрбөйт элем да. Бүтүн Кыргызстан келгенден бери мен качандан бери политикага өзүм кызыгам. Бүтүн Кыргызстан келгенден бери мен калтырбай көрөм да. Агайдын ар бир сөздөрү чындыгы жакшы сөздөрдүн айтат да. Чындыгы сөздөрүн айтып ушундай чындыгы кыргыздын уулу десек болот. Рахмат пикириңизге, ишиңизге ийгилик, окууңуздарга ийгилик. Мен өзүм ошо ойлонуп калам, ошол жылдан кийин чет жака барып окусамбы депчи. Ошо оюман кайттым десем болот. Ушу мен оюман кайтканга ошондо агай түрткү болду десем болот. Ошо ойлонуп койдум да, ошо Кыргызстанда эле окуп иштесе болот турбайбы депчи. Биздин эле Кыргызстанда канчадаган элдер, мисалы агайларыбыз ошол жерде окуган турбайбы деп ойлонуп койдум да. Ошо мен деле ошо Кыргызстанда эле окууну чечтим кайрадан. Ушундан улайым сизге бир суроо, кыскача. Сиз үчүн Адахан Кимсанбаевич ким? Адахан агай мен устасым десем да болуп калды окшойт. Мен ушул чет жакка окуума каршы болуп, мен ушул биякта окуума түрткү болгон адам. Мен үчүн эң мыкты адам десем болот. Рахмат пикириңизге, окууңузга ийгилик.